Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла таалам кылган ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Биздин бүгүнкү темабыз бул Алла таалага жаккан амалдар. Бардык мусулмандар ушул жашоодо Алла таалага жаккан амалдарды кылууга умтулабыз да, бардыгыбыз. Бирок тилекке каршы биздин максатыбыз жакшы болгону менен, бирок тилекке каршы эмне болуп атат? Иш жүзүндө кээде алсырап, кээде жалкоолук кылып коюп жатабыз да. Ошондуктан өзүмө жана сиздерге сабак болсун деп ушул темада сүйлөйүн деп чечтим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла таалага кайрылып мындай деп дуа кылат. Ас'алука хуббак ва хубба ман юхиббук ва хубба амалин юқаррибука иля хуббик. Өтө жакшы хадис. О Аллахым дейт, мен сени жакшы көрүүнү, сени сүйүүнү сенден суранамын дейт да. Дегени сени мага сүйкүмдүү кылып койгонуң дейт. Себеби жүрөктөр бул Алланын колунда да. Ва хубба ман юхиббук. Ошондой эле сени жакшы көргөн адамдарды жакшы көрүүнү сенден суранам дейт. Биз мына адамдарды жакшы көрүүдөчү, биздин жакшы көрүүбүз дагы мындай сооптуу, дини жакшы көрүү болуш керек да. Биз кээде мисалы бир адамды мындай көргөндө, мындай бир адам көзүңө мындай өөн көрүнөт да, мындай суук көрүнөт деп коебу эми орой айтканда. Жактырбайсың. Анан отуруп канча убакыттан кийин таанышып каласың да, каяктан болосуң тиги болду. Бизде эми биринчи эле таанышкан каяктан болосуң дейт, анан каяктан болосуң дегенде ал киши балким баягы сен жашаган областтан болуш мүмкүн. Анда баягы сага жакыныраак болуп калат да. Анан дагы кайсы райондон дегенде сен жашаган район болсо дагы жакын болот. Анан айылдашың болсо андан дагы жакын болуп, анан эгер бир уруудан болуп калсаң дагы бир унак болуп каласыңар да. Көрүңөр. Демек биз эмне кылдык? Азыр бул маселеде биз өзүбүздүн баягыдай трайбализм дейбизби, ошол жашаган жерибиздин, уруубуздун шариятыбыздан, динден жогору коюп койдук да. Ошондуктан биз баягыдай намаз окуган адамдарды, мисалы бир адамды көрдүм, сага мындай жакшы көрүнгөн жок. Нафсиңе, сенин шайтаныңа жаккан жок да. Анан карасаң ал намаз окуйт экен, мечитте жолугуп калдың. Сен ошол кишини жакшы көргөндү үйрөнүшүң керек да. Бул хадистин мааниси ошол. Ва хубба амалин юқаррибука иля хуббик. Ошондой эле сага жакындата турган сооп амалдарды жакшы көргөндү мага насип эткениң дейт да. Алла таалага жаккан амалдар кайсылар? Мисалы намаз окуган, намаз окуганды мага сүйкүмдүү кыл дейт. Орозо кармаганды мага сүйкүмдүү кыл дейт. Зекет берүү, садака берүү, ошону да мага сүйкүмдүү кыл. Бардык ибадаттарды. Ошентип биз дуа кылышыбыз керек да. Анан мына дуа кылганда эгер арабча билбегендер болсо, кыргызча деле дуа кылса болот. Эч кандай мындай сөзсүз түрдө арабча дуа кыл деген шарт жок. Бирок албетте араб тилинде дуа кылган бул жакшы, баягы хадис, аят хадистердин немеси, тексти боюнчачы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха юхиббу маалиял ахлак" дейт. Алла таалам жогорку даражадагы адеп ахлактарды жакшы көрөт дейт. Демек, Алла таалага жагынууну кааласак, биз эмне кылышыбыз керек экен? Жакшы кулк мүнөздөр менен болууга, жакшы кулк мүнөздөргө амал кылууга, мүнөзүбүздү жакшы кылууга биз аракет кылышыбыз керек экен да. Дагы бир хадис айтат: "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак". Мен жогорку кадыр барктуу, улуу адеп ахлактарды толуктоо үчүн пайгамбар болуп жиберилдим дейт. Демек, пайгамбарлыктын вазифаттарынын дагы бирөөсү бул эмне экен? Кулук мүнөздү жакшыртуу. Анан кулук мүнөздү жакшыртуу дегендечи, бул кулук мүнөз бир эле күндө жакшы болуп калбайт. Буга убакыт керек. Адам өзүн тарбиялаш керек. Нафси менен күрөшүш керек. Нафсиге жакпайт.
анан кээде элге деле жакпай калышы мүмкүн. Мисалы, элге чынчыл адам жакпайт, принциптүү болгон адам жакпайт. Мисалы, Алла Таалам Куранда бир пайгамбардын тили менен айтат: "Валакиннакум ла тухиббуна ан-насихин" дейт. Силерге насаат кылган, силерге жакшы сөздү, туура сөздү, ачык, адилет сөздү айткан адамды силер жакшы көрбөйсүңөр дейт. Силер жек көрөсүңөр дейт да. Бирок биз эл жакшы көрөбү, жаман көрөбү, биз ага карабастан Алла Таалага жагынганды, Алла Таалага жагымдуу болгонду, Алла Таалага сүйкүмдүү болгонду үйрөнүшүбүз керек. Анан Алла Таала жакшы көргөн кулук мүнөздөр кайсылар десеңиз, мисал аябай көп. Мисал катары айта турган болсок, момун киши өзүнө жаккан амалды башка бир момунга жакшы көрүүсү. Өзүнө жаккан бир нерсени, жакшы бир жагымдуу нерсени башка бирөөгө жакшы көрүү. Мына ошол момундуктун ошол толук болгон даражасы да, жеткен жери. Биз ошону үйрөнүшүбүз керек. Мисалы, сага бир кийим кече жагабы, бир кесип жагабы, бир машина жагабы, эмне жакпасын мисалы да, ошол жакшы көргөн нерсеңди сага башка бирөөгө ыраа көрүшүң керек да. Биз жашоодо андай эмеспиз. Тилекке каршы биз ушул хадиске амал кылбайбыз да. Бирөөгө бир жакшылыгы тийбеген адамдар тилекке каршы арабызда жок эмес. Жана ошондой эле жакшы кулук мүнөздөргө эмне кирет? Туугандар менен мамилени бекемдөө. Туугандар менен мамилени бекемдөөдө бул кандай десе, мисалы, кээ бир туугандар болот, сен менен катташат. Албетте алар менен катташканда эле сооп, бирок сооптун эң жеткен жери, эң көп сооп бул эмне? Эгер кайсы бир тууганың сага капа болуп, сен менен сүйлөшпөй коюп, телефон чалсаң албайт, үйүнө барсаң чыкпай коет. Мына ошондой кишилерге барып туугандарың менен мамилени бекемдесең, сага баягыдай хадисте келгендей, ким баягыдай ага ырыскысы кенен болуусун, өмүрү узаруусун кааласа, фалиясил рахимаху, туугандары менен мамилесин уласын, бекемдесин деген хадис ушуга туура келет. Жана ошондой эле жакшы кулук мүнөздөргө бул коноктосуу, конокторду сыйлоо. Биз эми кыргыздар меймандос эл келебиз, конок маселесинде буюрса эч кандай кемчилдик кылбайбыз, бирок биз аша чаап, кээде ашыкча ысырап кылып коебуз да. Бул деле жакшы эмес. Алла Таалам Куранда айтат: Ибадур Рахман өзүнүн сүйкүмдүү пенделерин сыпаттап жатып, эмне дейт? Сыпаттары көп, ошонун арасынан валлазина иза анфaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kanu bayna zalika qawama. Эгер алар бир чыгым кыла турган болсо, бир акча сарптай турган болсо, алар lam yusrifu ысырап деле кылышпайт, wa lam yaqturu анан өтө деле багылдык кылышпайт, орто болушат дейт да. Биз ошол орто болгонду үйрөнүшүбүз керек болот атат да. Биз тилекке каршы ушул көбүнчө биздин коомчулук ушул ысырапкорчулукка батып кетип атабыз. Ошону айынан карасаңыздар, бизде бүт мамлекетибиз, шаарыбыз мисалда аптека менен тойлорго батып кеткен да, анан больницаларга. Жана ошондой эле жакшы кулук мүнөздөргө бул нелер кирет? Баягы наадан адамдар менен тирешпейт, аларга маани бербейт, алар мындай кайдыгер эме кылып коет, игнорировать этип коет, мисалы орусча айткандачы. Биз ошондой болгонду үйрөнүшүбүз керек. Бирок тилекке каршы кээде андай деле боло албайт экенбиз. Жана өзү мисалдар аябай көп. Бул жерде хадиске өтө турган болсом, жана ошондой эле, демек биринчиси эмне? Алла Таалам эмнени жакшы көрөт десе, жакшы кулук мүнөздөрдү жакшы көрөт. Анын мисалдары көп. Жана Алла Таалам жакшы көргөн дагы бир амал бул эмне? Кечиримдүү болуу, кечирүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте айтат, дуа кылып жатат да: Аллахумма иннака афувун тухиббул афва фаъфу анни. Аллахым, сен кечиримдүүлүктү жакшы көрөсүң, мени кечиргиниң дейт да. Ошо кечиримдүү болгонду үйрөнүшүбүз керек. Анан кечиримдүүлүк кандай дегенде, бул баягы адамды кечиресиң дагы жүрөгүңдө эч кандай бир кыпындай бир эме, эч нерсе болбогондой да. Азыр технология тили менен айтканда формат кылып саласың да бардык историянычы. Сахабалар ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой болушкан. Баягыда кексактаган эмес. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын өмүр баянын карасаңыз, Меккеден кууп чыгышты, пайгамбарыбызды кууп чыгышты, сахабаларды кууп чыгышты, мал мүлкүн тартып коюшту.
ошондой болсо деле кийин канча жылдан кийин, канча убакыттан кийин артынан барышты го ыйман келтирип. Анан ыйман келтирип келгендерди Мединада келдиңби деген жок да. Сүйүнүп, атасы ыйман келтирген де сүйүнүп тосуп алышты да. Жөнөк эле мисал Умар радыйаллаху анху канчалык ыза келтирди мусулмандарга Меккеде жүргөндө. Бирок ыйман келтиргенде баары сүйүндү го. Ошондой эле Халид бин Валид ислам армиясына канчалык кыйынчылыктарды келтирди. Бирок Пейгамбар ошондой болсо эле Пейгамбар саллаллаху алейхи дайыма мактады го. Халид бизге келсе башкача болмок. Бизге келсе дей бергенден анан Алла Таалам жүрөгүнө ыйман салгынан келди го. Көрдүңүзбү? Ошол. Анан дагы бир мисал Пейгамбар саллаллаху алейхи мисалы Мединада канча жыл кыйналып жүрдү, Меккени сагынды, өзүнүн мекенин сагынып жүрдү. Алла Таалага дуа кылды. Аллахым бизге ошол Мединаны Меккеден дагы сүйкүмдүү кыл деп дуа кылып жүрдү. Анан жылдар өтүп, мына 8-чи хижрат жылы Алла Тааланын буйругу менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени согушсуз, курал колдонбостон эле багынтып алды го, кан төкпөстөнчү. Аны ошондо баягы Курейштин башчыларына айтты го, бүт баягы каршы чыккандаргачы, мурда каршы чыгып душмандык кылгандарга айтты: "Эми ма тазуннуна анни фаилун бикум" дейт. "Не деп ойлойсуңар" дейт, мен силерди эмне кылайын дейт да. "Не деп ойлойсуңар" дегенде, не дейт? "Ахун карим обне ахин карим" дейт. Эми сен өзүң жакшы адамсың, жомартсың, эми арабча айтканда жомарт деп айткан, бизде кыргызда жакшы адамсың, атаң деле жакшы болгон деп эме кылат, эми жакшылык кыласың деп айта дегенде, "Изхабу фа антум талака", бара бергиле бар, силер бошсуңар деген да. Ошондо эмне Пайгамбарыбыздын ушундай жакшы кулк мүнөзүн көрүп, араларынан канчалаган адамдар ыйман келтиришкен да. Кечиримдүүлүк дегенде бул бирөө мисалы бирөө акысына өткөн болот, ошол кишини кечет. Анан биз кечиримдүүлүктө баягыдай колубузга бийлик келгенде, байлык, бийлик келгенде ошол учурда кечсек, мына ошол чыныгы кечиримдүүлүк да. Анан бир-эки ызылдашып, соттошуп, моттошуп, анан колуңдан эч нерсе келбегенден кийин болду мен кечирип коеюн десең, ал баягы соопко ээ болбойсуң. Албетте, бул эми кечиримдүүлүктүн төмөн даражасы сооп жазылат, бирок баягыдай аят хадистерде келген жогорку деңгээлдеги чыныгы кечиримдүүлүк эмес да. Чыныгы кечиримдүүлүк баягы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бийликке келип туруп, анан Меккедеги башчыларды кечкен сыяктуу да. Ошону үйрөнүшүбүз керек да. Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим, ва антафу акрабу литтаква" дейт. Эгерде кече турган болсоңор, кечирсеңер, мына ошол таквалыкка жакыныраак дейт да. Анан таквалык демекчи бардык мусулман киши таква болууга милдеттүү. Бул бир гана аалымдар, устаздар эмес, же илим жолунда жүргөндөр эмес. Бардыгыбыз, ар бир мусулман киши таква болгонго милдеттүү да. Азыркы учурда мисалы кээ бир адамдар таквалык кылса, адамдар шылдыңдашат да. "О, машалла, таква болуп кеттир го" деп. Антип шылдыңдаган болбойт. Биз ошол дин жолуна кирейин, намазкан болоюн, диндар болоюн деген адамдарга аларды шылдыңдагандан көрө аларга жол ачып беришибиз керек. Ошону үйрөнүшүбүз керек да. Жана ошондой эле Алла Таалага жагымдуу амалдардын бири бул эмне экен? Арифк, жумшактык. Жумшак болгонду үйрөнүшүбүз керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадис айтат: "Инналлаха юхиббур рифка фил амри куллихи" дейт. Алла Таалам бардык иштерде жумшактыкты жакшы көрөт дейт. Анан бизде кээ бир адамдар бар, мындай жумшак мамиле кылсаң башыңа минип алат, же болбосо шылдыңдайт, бул туура эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ошондой эле сахабалар бири-бирине өтө жумшак мамиле кылышкан да. Жана ошондой эле Алла Таалага жагымдуу амалдардын бири бул Алла Тааламды мактоо, Аллага мактоо айтуу. Алхамдулилла, алхамдулилла деп жана ошондой эле бардык ошол хадистерде келген таризде Алла Таалага мактоо айтуу. Айтат хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Лайса ахадун ахабба илейхи ал-мадх мин Аллахи" дейт. Алла Таалага эң сүйкүмдүү ушул эмелердин арасынан, ушул дүйнө жүзүндөгү бардык ушул бар болгон эмелердин арасынан Алла эң ушул жакшылыкты, мактоону сүйкүмдүү көргөн бул Алла Таалам дейт да. Демек Алла Таалам мактоону жакшы көрөт да. Мин ажли залика мадахна, ошондуктан Алла Таалам өзүн мактап жатат да. Анан Алла Таалам өзүнү дейт?
кантип мактаганды үйрөтүш үчүн мына Фатиха сүрөсүн түшүрүп, ошол жерде 2-аятта айтат: Алхамдулиллахи роббил аламин. Бардык аламдардын Раббиси болгон Алла Таалага мактоо. Биз ошентип мактоо айтышыбыз керек да. Ошондой эле Алла Таалага сүйкүмдүү амалдардын бири бул баягыдай эскертүү берүү, алдын ала эскертүү берүү, ошондой эле кечирүү. Лейса ахадун ахабба илейхи ал-узр мин Аллахи дейт. Ошол Алла Таала эң ошол кечиргенди, үзүр кылганды жакшы көрөт. Мин ажли залика анзалал китаб. Ошондуктан Куранды түшүргөн, ва арсалар русул, жана пайгамбарларды жиберген да. Алла Таала бизге биринчи эскертип жатып, анан баягыдай өкүмдөрдү түшүрүп жатат да. Мунун баары бизге эскертүү иретинде. Алла Таала Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ма кунна муаззибина хатта наб'атha расула." Биз бир элчи жибербейинче адамдарды азапка албайбыз дейт да. Көрдүңүзбү? Мисалы бирөө бир маселени билбей калды. Алла Таала эгер билбесе, бизде шариятыбызда эреже бар, эгер билбесе, анда ал-узр бил жахл, билбегендиктен ал үзүрлүү да, кечиримдүү. Бирок мен билбейм деп деле жүрө бербешибиз керек. Эмне кылышыбыз керек? Илим алышыбыз керек да. Жана ошондой эле Алла Таалага сүйкүмдүү амалдардын бири бул кооз болуу, кооздонуу. Инналлаха жамилун юхиббул жамал. Алла Таала кооз жана кооздукту жакшы көрөт деген да. Ошондуктан биз мусулмандар таза болушубуз керек. Таза кооз кийинип, таза кийинип дегендей, сенден баягыда адамдар жаман жытты, жаман немелерди көрбөш керек, ошого аракет кылышыбыз керек. Анан чыныгы кооздук бул адамдын ички дүйнөсүнүн кооз болуусу. Ар бирибиз мына тилибизди чынчылдык менен кооздогонду үйрөнүшүбүз керек. Жүрөгүбүздү ыкыластуулук менен, жана ошондой эле баягы кыймыл аракетибизди ибадат менен, кийимибизди баягыдай нажасаттардан, эмелерден, чаң жана башка нажас же болсо жагымсыз эмелерден, жыттардан таза сакташыбыз керек. Жана ошондой эле Алла Таалага сүйкүмдүү амалдардын бири бул Алла Таалам уруксат берген өкүмдөргө амал кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадис айтат: "Инналлаха юхиббу ан ту'та рухасуху кама юхиббу ан ту'та азаимуху." Алла Таалам өзүнүн буйруктары аткарылуусун жакшы көргөндөй эле өзү уруксат берген өкүмдөрдүн дагы аткарылуусун жакшы көрөт дейт да. Ошондуктан кээ бир учурда Алла Таала мисалы бизге кайсы бир учурларда жеңилдик берген болсо, ошол жеңилдиктерди аткарышыбыз керек да. Мисалы бирөө ооруп калды дейли, туруп ооруса, туруп намаз окуса оор болот. Ага врач айтат, врач дегенде баягы намазды түшүнгөн, намазкан врач айтыш керек да. Намаздын кадыр баркын билген, ошол киши айтты, врач: "Сен азырынча намазды туруп окусаң болбойт, сен отуруп окушуң керек" десе, "Жок, мен туруп окушум керек" деп шариятыбыз уруксат берген мүмкүнчүлүктөн чанбашыбыз керек да. Ошого амал кылганыбыз жакшы болот. Таквалык бул шариятыбыздын ошол көрсөткөн чегинде таквалык кылуу да. Жана ошондой эле Алла Таалам жакшы көргөн амалдардын бири бул бир амалды өтө жакшы, жогорку деңгээлде аткаруу. Хадисте айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Инналлаха таала юхиббу ан иза амила ахадукум амалан айюткинаху" дейт. Силердин бирөөңөр бир амал кылса, ошону өтө жакшы, мыкты деңгээлде аткаруусун Алла Таалам жакшы көрөт дейт да. Биз ошол бир жумуш жасаганда өтө жакшы, тыкан жасаганды үйрөнүшүбүз керек да. Көпчүлүгүбүз эптеп-септеп бир жумушту бүтүрүп кетип калабыз да. Машина токтоткондо деле мисалы парковкага токтотпойбуз, элди тосуп коебуз мисалы да. Жана башка кайсы жумуш кылбайлы? Андай адамдар көп болуп атат тилекке каршы. Ошондуктан биз ошол айтылган аят хадистерге амал кылайлы. Алла Таалам баарыбыздан кылган сооп амалдарыбызды кабыл кылсын, жана ошондой эле күнөөлөрүбүздү кечирип, дин жолунда жүрүүнү баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.